Өзбекстан Республикасының мырза элчиси, сиздин келишиңизге Улуттук гвардиянларда Карал ротасынын атынан ысык саламыбызды билдиребиз. Ротанын командири гвардиянын лейтенанты Кадыров. Гвардиянын лейтенанты Кадыров. Урматтуу Канаданын мырза элчиси, сиздин келишиңизге Улуттук гвардиянларда Карал ротасынын атынан ысык саламыбызды билдиребиз. Ротанын командири гвардиянын лейтенанты Сабыржанов. Урматтуу Венесуэла Вольве Республикасынын айым элчиси, сиздин келишиңизге Улуттук гвардиянларда Карал ротасынын атынан ротанын командири гвардиянын лейтенанты Сабыржанов. Урматтуу дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн башчылары, кутмандуу күнүңүздөр менен эң оболу сиздерди Кыргыз Республикасындагы дипломатиялык миссияңыздардын расмий башталышы менен чын дилимден куттуктап, меймандос Кыргыз жерине кош келдиңиздер демекчимин. Эзелтен Кыргыз эли дипломатиялык ишкердүүлүккө чоң маани берип, аны ар дайым урматтап келген. Сиздердин жоопкерчиликтүү жана маанилүү миссияңыздарда чоң ийгиликтерди каалаймын. Эгемендүүлүк алган күндөн тартып, Кыргызстан дүйнөдөгү бардык өлкөлөр менен саясий диалогду жана соода-экономикалык кызматташтыкты ырааттуу өнүктүрүп келет. Биз сиздердин өлкөлөр менен дагы өз ара пайдалуу жана жемиштүү өнөктөштүктү чыңдоого даярбыз. Бул максатка жетүүдө сиздердин эмгегиңиздер абдан маанилүү экенин белгилеп кетким келет. Сиздердин өлкөлөр менен Кыргызстандын ортосундагы учурдагы мамилелер жөнүндө кыскача мүнөздөмө берүүнү туура көрүп турам. Канада менен мамилелерди чыңдоо биздин өлкө үчүн өзгөчө мааниге ээ. 2023 жылы Канада Республикасына кайра жаралуучу энергетика тармагын өнүктүрүү үчүн Кыргыз Республикасына Канада өлкөсү $5 миллион грант бөлүп берген. Кыргыз студенттери Канададагы алдыңкы университеттерде экология жана туруктуу өнүгүү боюнча билим алып жатышат. Кайра жаралуучу энергия булактарын колдонуу, инфраструктураны өнүктүрүү жана айыл чарбасындагы инновациялык долбоорлорду ишке ашыруу тармактарында кызматташтыкты улантууга биз даярбыз. Испания Кыргызстан үчүн Европадагы маанилүү өнөктөш.
2022 жылы Испания Кыргызстанга тоо экосистемаларын сактоо боюнча стратегияларды иштеп чыгууда жардам берген. Испаниялык компаниялар Кыргызстандын түштүгүндө күн электр станцияларын курууга катышкан. Бишкек шаарында өткөн испаниялык искусство көргөзмөсү 10 миңден ашык конокту өзүнө тарткан. Биз Испаниянын инвесторлорун гидроэнергетика жана экологиялык долбоорлорго кызматташууга чакырабыз. Эстония менен кызматташуу санариптештирүү жаатында чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. 2021 жылы Эстония Кыргызстанга өзүнүн электрондук башкаруу платформасын бекер пайдаланууга берген. Эстониялык өнөктөштөр менен биргеликте алыскы аймактардагы мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү долбоору ишке ашырылган. Эстониялык IT компаниялар Кыргызстанда ден соолук тармагын санариптештирүү боюнча долбоорлорго катышууда. Мамлекеттик секторду санариптештирүү, жашыл экономика жана заманбап технологияларды өнүктүрүү боюнча кызматташууга кызыктарбыз. Кыргызстан өзүнүн көп векторлуу тышкы саясатында Түндүк Африка өлкөлөрү менен кызматташууга өзгөчө маани берет. Алжир менен кызматташтык жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Алжирдик ишканалар Кыргызстандын балын жана экологиялык таза продукциясын сатып алууга кызыгышууда. 2022 жылы Кыргызстан менен Алжирдин ортосунда туризм тармагында кызматташтык тууралуу меморандумга кол коюлган. Кыргыз студенттери Алжирдин университеттеринде туруктуу өнүгүү багытында билим алышууда. Соода экономикалык байланышты күчөтүп, экотуризм жаатында биргелешкен ийгиликтерге жетишебиз деп ишенебиз. Эфиопия Кыргызстандын Африкадагы негизги өнөктөштөрүнүн бири. 2023 жылы Кыргызстан жана Эфиопия айыл чарба жаатында кызматташуу боюнча макулдашууга жетишкенбиз. Кыргызстандын туристтик компаниялары Африкада жаңы багыттарды иштеп чыгууда. Эфиопия эл аралык форумдарда Кыргызстандын туруктуу өнүгүү демилгелерин колдоп келет. Эки өлкөнүн соода, инвестиция жана туризм тармактарындагы мамилелерин тереңдетүүгө биз кызыктарбыз. Кыргызстан соода экономикалык мамилелерди түзүү географиясын кеңейтүүгө даяр, ошондуктан Латын Америка өлкөлөрү менен кызматташууну толук колдойт. Биз Чыгыш Уругвай Республикасы менен өз ара аракеттенүүнүн бир катар чөйрөлөрүндө тажрыйба алмашууну өнүктүрүүдө чоң потенциалды көрүп турабыз. Уругвай органикалык дыйканчылык боюнча Кыргызстандын тажрыйбасын изилдөөнү сунуштады. 2022 жылы Кыргыз Республикасы менен Уругвайдын ортосунда биринчи бизнес форум өткөрүлдү. Уругвайлык компаниялар Кыргызстандын текстиль продукциясына кызыктар болушууда. Айыл чарба, туризм жана инновациялык технологиялар тармактардагы кызматташтыкты мындан ары өнүктүрөбүз деп ишенебиз. Учурдан пайдаланып, сизди урматтуу элчи мырза, бүгүнкү туулган күнүңүз менен куттуктап, сизге бекем ден соолук, бакыт таалай, ал эми алдыда койгон чоң максаттарыңыздын жүзөгө ашырылышын каалаймын. Кыргызстан Венесуэла менен экономикалык байланышты чыңдоого умтулат. Венесуэла Кыргызстандын климаттык өзгөрүүлөргө байланышкан демилгелерин эл аралык деңгээлде дайыма колдоп келет. 2023 жылы эки өлкөнүн ортосунда маданий алмашуу боюнча макулдашууга жетишилген. Венесуэла Кыргызстанда Азияга товар ташуу боюнча маанилүү логистикалык өнөктөш катары карайт. Соода экономикалык мамилелерибизди өнүктүрүүдө жаңы мүмкүнчүлүктөргө ээ болобуз деп мен терең ишенемин. Урматтуу дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн жетекчилери, сөзүмдүн аягында Кыргыз Республикасы биздин өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты мындан ары да улантууга жана өнүктүрүүгө чоң маани берерин белгилеймин. Сиздерди дагы бир жолу Кыргыз Республикасынын дипломатиялык вазифаңыздарды Кыргыз Республикасында аткарууга киришип жатканыңыздар менен чын жүрөктөн дагы бир жолу куттуктаймын. Алдыдагы сиздердин жооптуу, маанилүү, ошол эле убакта кызыктуу иштериңиздерге ийгиликтерди каалаймын. Сиздердин ишмердүүлүгүңүздөрдө бардык маселелерге объективдүү жана калыстык менен жоопкерчиликтүү карайсыздар деп ишенем. Кыргызстандын министрлер кабинети жана жеке мен тараптан сиздердин ишиңиздерге ар тараптуу колдоо болорун ишендирип кетемин. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мамлекет башчыларыңыздарга эң жакшы каалоо тилектеримди жана жылуу саламымды жеткирүүңүздөрдү өтүнөмүн.
келе жаткан жаңы жыл астында барыңыздарга бекем ден соолук, бакыт таалай ал эми жооптуу ишиңиздерге ийгиликтерди каалаймын. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Урматтуу президент мырза, сизге Эфиопия Федеративдик Демократиялык Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Джемаль Бекер Абдулла мырзаны тааныштырууга уруксат этиңиз. Урматтуу президент мырза, сизге Уругвай Чыгыш Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Хуан Фернандо Лугрис Родригес мырзаны тааныштырууга уруксат этиңиз. Урматтуу президент мырза, сизге Алжир Элдик Демократиялык Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Мухаммед Ирки мырзаны тааныштырууга уруксат этиңиз. Урматтуу президент мырза, сизге Эстония Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Яп Ора мырзаны тааныштырууга уруксат этиңиз. Урматтуу президент мырза, сизге Канаданын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Кристофер Дагган мырзаны тааныштырууга уруксат этиңиз. Урматтуу президент мырза, сизге Испания корольдугунун Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Луис Франсиско Мартинес Монтес мырзаны тааныштырууга уруксат этиңиз. Урматтуу президент мырза, сизге Венесуэла Боливар Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Росальбо Буэ Антико айымды тааныштырууга уруксат этиңиз.